Бардық күллі амали ибн адам, адам баласының бардық амалы лаху өзі үшін дейді Аллах Тағала. Илля сиям, бірақ ораза мен үшін дейді. Эмне үшін дегенде менің ыраазычылыгым үшін тұтады дейді оразаны. Мына күндіз қарасаңыздар, егерде бір комнатқа секен кирип алып туруп ичинен култап туруп жеп койсоң деле, сизди эч ким көрбөй калышы мүмкүн. Бирок сиз ошол 12 саатты, 18 саатты, 16 саатты бир гана Кудай Тааланын ыраазычылыгы үчүн тутасыз. Эми ошону айтат. Ошондой болгондон кийин мен анын жазасыны, анын соогуну мен өзүм берем дейт жараткан Зат. Ошондой болуп тутулган оразонун соогуну мен өзүм берем дейт. Лианнаху тадау шахватаху ва таамаху лиажли дейт. Себеби дегенде ал жегенди, ичкенди, бардык нерсесини мен ыраазычылыгым үчүн токтотту дейт да. Ал эми башка амалдардын бардыгы өзү үчүн дегени, мына бардыгыбыз намаз окуп атабыз туурабы? Намаз окусаң, жамаат менен окусаң 27 сооп берилет, мындай болот, башка пайгамбарыбыз баарын хадисте баяндап бизге айтып койгон. Эми кыяматка барган кезибизде кээ бир адамдар болот экен. Мисалы, бирөөдү ушактап койгон, бирөөгө жалган айтып койгон, же дагы бирөөнүн малын жеп алган, баягы адамдан. Баягы туура эмес кылып койгон иштери үчүн баягы адамдын сооптору алынып, баягы адамдарга таркатылып берилет экен. Бирөөдү ушактап койгонсуз, бирөөдү гайбат кылып жамандап койгонсуз, бирөөдүн малын жегенсиз, бирөөгө да ушундай бир нерселерди кылгансыз, ошентип отуруп өзүңүздө сооп калбай калыш ыктымалы бар экен. Эгерде соогуңуз калбай калса, наркы баягы адамдардын күнөөсүнөн сиздин мойнуңузга ташталыш ыктымалы бар. Ошол кезде мен соогуну берем деп, ушул орозоңуз ошол жерде сизге сакталып турат экен Кудай Таала. Көрдүңүзбү? Мына орозонун соогуну мен берем дегенде, Кудай Таала ошол жерде сизге эч нерсесин кемитпестен кандай бир сонун кылып камдап койгон орозонун соогуну. Мына ушул азыр биз тутуп аткан орозо.